Саламатсыздарбы, менин атым Рахат Жусманбетова. Мен сиздерге кибер чабуулдук же болбосо кибер алдамчылык жөнүндө айтып берем. Кибер куугунтук же болбосо кибер чабуулдук бул интернетте электрондук түрдөгү алдамчылык болуп эсептелинет. Мисалы, интернеттен сиз ар кандай товарларды сатып аласыз же болбосо сиздин картаңыз электрондук түрдө акча менен алмашуу болуп жүрүп, ошолордун баардыгы сактоо үчүн көптөгөн методдор менен колдонуп, аларды сактоо жолдорун билиш керек. Бирок кибер чабуулдук же болбосо кибер куугунтук деген бул эмне? Бул жанагы айтып кеткендей, акчаңызды, товарларды сатып алып атканда сиздердин маалыматыңыздарды чогултуп, андан кийин ошол интернеттеги каражаттарыңызды же болбосо сизди алдап кетүү жолун же болбосо жанагынтип товар алып атканда товарды бербей эле сиздин акчаңызды алуу боюнча жүргөн иш-аракеттер болуп эсептелинет. Ошого байланыштуу сиздер кандай түрлөрү бар экен, кантип алданыш калышы мүмкүн, ошолордун баарын билишиңиздер керек. Кибер чабуулдар боюнча чыгымдарды карап көрсөк, бүткүл дүйнө боюнча 20-жылы кибер чабуулдардын чыгымы ал 20 миллиардга жетти. Бул кандай чыгымдар? Бул жанагы компанияда маалыматтар, сиздердин маалыматтарды чогултуп, мисалы банкта сиздин маалыматыңыздар баардыгы чогулган. Ошол банктагы маалыматты алар бурдайт дагы сиздин картаңыздагы болгон акчанын баарын, счетуңуздагы болгон акчанын баардыгын уурдап алат. Ал жакта сиздики гана болбостон, ал жакта жүздөгөн, миңдеген кишилердин маалыматы бар. Ошолордун баарын чогултуп, андан кийин уурдоо аракетин жасайт. Ошол аракеттерди жасап, кылынган чабуулдардын кайра жокко чыгаруу боюнча иш-аракеттер жүргөндө 20 миллиардга жакын доллар, 20 миллиард доллар акчага каражат кеткен. Дүйнө жүзү боюнча эң көп кездешкен бул фишинг болуп эсептелинет. Фишинг бул сиздин интернетке киргендеги иш-аракеттериңизди алдап, сизди ошондой иш-аракеттерди жасап туруп, акчаңызды алуу же болбосо сиздин паролуңузду алып, ошол сиздин маалыматыңызды алып, андан ары колдонуу боюнча иш-аракеттер болуп эсептелинет. Ал кайсы? Мисалга алсак, Лалафодон сиз телефонуңузду же болбосо ар кандай товарды сатсаңыз, сизге мындай мисалдар кезигишкен. Сизге ал жазат же болбосо чалат, айтат: мен сиздин телефонуңузду алам, бирок мен алыс жакта болгонума байланыштуу акчаны накталай берүү кыйынчылык жаратат. Ошон үчүн мен сиздин картаңызга эле салып коеюн, телефонду мага жиберип жибериңиз дейт. Андан кийин макул дешип, сизге ал айтат: макул болсоңуз, анда картаңызды бетинен жана аркасынан сүрөткө тартып туруп жибериңиз, мен сизге акчаны салып коем дейт. Сиз аны сүрөткө тартып жибергенден кийин кайра картаңызды карасаңыз, сиздин картаңызда кайра сизден акчанын баарын уурдап алган мисалдар кезигишкен. Бирок анын алдын алуу үчүн сиз бир
эң маанилүү методду билишиңиз керек. Картаңыздын артындагы 3 номерди эч кимге бербешиңиз керек, сүрөткө тартып, жибербешиңиз керек. Анткени ошол номер аркылуу ошону баскандан кийин анан акча алынат. Андан тышкары кандай дагы түрлөрү бар? Бул сиздин электрондук почтаңызга ар кандай билдирмелер келет дагы. Ушундай биз банктан жазып жатабыз, сиздин счетуңузда взлом болду, ошол взломду жокко чыгаруу үчүн биз логин паролуңузду обновлять керек, жаңыдан кылыш керек. Ошон үчүн пароль логиниңизди жибериңиз, андан кийин биз коопсуз кылып коебуз дейт. Бирок ошол логин паролду бергенден кийин жанагындай интернет банкинг бар эмеспи, ошол жакка кирип, сиздин счетуңуздагы кайра эле акчаңызды алуу коркунучу бар. Ошон үчүн логин паролдоруңарды жанагындай телефонго сообщение келип, ошол ссылка аркылуу өтүңүз деген ссылкалар аркылуу өтүү бул аябай кооптуу болуп эсептелинет. Буга чейин фишингдин эң байыркы түрү болуп, бул нигериялык каттар болуп эсептелинет. Нигериялык каттар бул эмне? Бул жанагы электрондук почтаңызга келет. Мен ушундай Нигериянын принцимин, ошон үчүн мен сизди тандап алдым, сизге мынча акча берем. Бирок сизге акча бериш үчүн сизден мага анын 1% беришиңиз керек. Андан кийин мен сизге акчаны жиберип жүрөм деген кат келет. Андан кийин жарандар болгон, бул уже элдер билген метод, бирок жарандар болгон, алар ошондой акчаны жибергенден кийин ал мындай принцип жок экени болуп калат. Ошон үчүн мындан тышкары көптөгөн түрлөр бар, программалык камсыздоолор бар. Алар программалык камсыздоо компьютерге ар кандай программаны камсыздоону киргизип туруп, жанагындай компьютериңиздеги паролдоруңуздарды, логиндериңиздерди, интернет банкингге кирген пароль логиниңиздерди баарын сактап алат дагы. Андан кийин ошол жактан каражаттарды уурдап алуунун мүмкүндүгү болот. Ошон үчүн ар бир маалыматты текшерип, карап, андан кийин салыштырып, мисалы көптөгөн маалыматты карап, салыштыргандан кийин, андан кийин туура болсо интернеттен издеп туруп, ошол тууралуу деген маалыматтарды издеп туруп, андан кийин өзүңүздөрдүн маалыматыңыздарды берсеңиз болот. Ал үчүн көп методдор бар, аларды колдонуп, андан кийин ошондой киберчагылдыктан өзүңүздү коргосоңуз болот. Көңүл бурганыңызга чоң рахмат. Мындан дагы көбүрөөк маалыматты кийинки видеолордон көрүңүз.